Салих сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, кадырман мекендештер. Рамазандын биринчи күндө, рахмат жааган Рамазан берүүсүндө сиздер менен жүз көрүшүп жатканыма чексиз кубанычтамын. Биздин эфир 30 күнгө созулуп, жараткандын буйругу менен ушул аралыкта Рамазан ичи бою сиздерге аалымдарыбыздын насааттарын мүмкүн болушунча, мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче айтып бермекчибиз. Бүгүн биз студиябызга абдан маанилүү конокту чакырдык. Сиздер менен Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии устазыбыз Абдулазиз Кары Закиров келип отурат. Устаз, кош келипсиз. Кош болдук. Туткан орозоңуз кабыл болсун. Мынакей Рамазандын биринчи күнүндө мен ушул суроо узатпай туруп ушул сизге бир куттуктоо сөзүн берейин, андан кийин темабызды улап кетсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Мейримдүү, урайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен Аллах Таалага мактоолор, жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу диндеш мусулман бир туугандар, урматтуу калайык журт, берекелүү болгон 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айына дагы бир жолу Кудай Таалам жеткирип, мына ушул берекелүү айда отурабыз. Мына бүгүн алгачкы күнү, жараткан Кудай Таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Ошо Рамазан айында жараткандан кандай тилеген тилек, ойлогон ниет максатыңыздар болсо, жараткан Кудай Таалам дуа тилектериңиздерди кабыл кылсын. Аллаха шүкүр, мына бул жылдагы ушундай бир рахмат жааган, мээрим жааган, дуалар кабыл боло турган берекелүү ыйык айга дагы Кудай Таалам насип этип отурат. Жараткандын чоң бир белеги. Андыктан Кудай Таалам ушул берекелүү ыйык Рамазан айынын урматында эли жерибизге тынчтык берсин, аманчылык берсин. Кубануу менен мархабан я шахр Рамадан, кош келдиң эй ыйык Рамазан айы деп чыдамсыздык менен күтүп аткан ыйык Рамазан айына да мына келип жеттик. Жараткан Кудай Таалам насип этиптир. Эми ушул Рамазан айын биз татыктуу пайдаланыш керек. Рамазан айында Кудай Таала тарабынан пенделерине берилген рахматка бөлөнүшүбүз керек. Жана ошо Рамазан айында пенделерге, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө берилген бул мүмкүнчүлүктү биз абдан туура пайдаланып кетиш керек. Бул Рамазан айы Куран айы дейбиз. Ыйык Рамазан айында Куран түшкөн ай. Рамазан айында биз бул Рамазан айы бир өзүнчө нур болсо, руханий жааттан, ал эми Куран дагы өзүнчө бир нур. Муса алейхиссалам билесиздер, Аллах менен сүйлөшкөн бир пайгамбар, каламуллах деп келет. Тур Синин тоосунда жаратуучу менен сүйлөшүп турган мезгилинде Аллах Муса алейхиссаламга ошол кыяматка жакын келе турган акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө мен эки нур бердим дейт да. Ана Муса алейхиссалам сурайт: Аллахым, ал эки нур кайсыл нур дегенде, биринчиси ыйык Рамазан айы. Рамазан айы нуру, ал эми экинчиси болсо бул менин сөзүм, каламулла, Куранул Каримдин нуру деп айткан. Бунун фазилети кайсыл жерде деп Муса алейхиссалам сураганда, Аллах субханаху ва таала Рамазан айынын нуру ошол ахиретте адам баласы өзү менен өзү болуп махшар майданында турган мезгилде ошол Рамазан айынын нуру анга жол көрсөтөт. Рамазан айындагы суусап, кыйналып туткан орозонун сооптору берилет. Билесиздер, бардык амалдар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бардык амалдар бул өзү үчүн, бирок бир гана амал, орозо, бул Аллах үчүн. Чындыгында, мисалы бир амал аткарсаңыз, мисалы 5 убакыт намаз, ал көрүнүп турат да. Мечитке бардыңыз, жамаат менен намаз окуп атасыз, бул бешим намазын окуп атат, же асыр намазын окуп атат деп адамдар билет. Ал эми умра же ажылык ибадатына барсаңыз, ихрам кийген болсоңуз, бул демек ажылык ибадатын аткарып атыптыр деп, ошол ибадаттын бир сыртынан мындай
билинип турат да, амал. Бирок орозо билинбейт экен да, орозо туткан менен тутпаган билинбейт экен. Бир гана жалгыз Кудай үчүн, Кудайдын ыраазылыгы үчүн таңзардан күн батканга чейин өзүнүн напсысын тыйып, ичмек жемектен тыйылып, Кудайдын ыраазылыгы үчүн ошо орозо туткандыгы үчүн Кудай таалам ва ана азиби, мен бунун ажыр сообун мен өзүм берем деп кепилдигин алган. Мына ошол кыямат күнү Рамазан айындагы тутулган орозолор, дуаларыбыз, зикирлерибиз нур болуп бизге бир мындай жол көрсөтөт, шапаатчы болот. Ал эми экинчи нур бул Кур'андын нуру. Кур'ан кабырда ошол мархумга жолдош болот дейт. Шафаат кылат, кабыр азабынан мухафаза кылат, сактайт, кабыры нурга бөлөнөт деп ишенебиз. Мына ушул эки нурду Кудай таалам сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтүнө таарак айтканда бизге берекелүү болгон ушул эки нурду берип отурат. Бардыгыңыздарга ушул эки нур куттуу болсун. Ушул эки нурга бөлөнүп, эки нурдун фазилетине жетиш үчүн биз бул Рамазан айында аракеттенип калалы. Алла разы болсун. Негизинен багыл 12 айдын султаны деп бул ай бекер аталбаса керек да. Мунун багыл маанилүүлүгүн анан ушул айды мүмкүн болушунча кандай бир өзүбүзгө жакын сооптор менен же болбосо убакытты текке кетирбей өткөрсөк болот. Рамазандын сыры эмнеде? Рамадан бул ыйык ай деп айттык. Ыйыктыгы кайсыл жерде? Ыйыктыгы ошол адам баласынын бул Рамазан айында күнөөлөрүн кечирилиши. Рамат деп атап тургандай баягы кыздырылган. Мисалы от кандай отунду күйүп жок кылса, ошол сымал мунун мааниси биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилишине, күнөөлөрдүн жок болушуна себеп болгондугу үчүн бул Рамазан айында ошол күнөөлөрдүн көбүрөөк кечирилгендиги үчүн ошондой бир мааниге ээ да. Албетте бул Рамазан айы келгенде Кудай Таала тарабынан дагы бизге көп колдоолор болот. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисинде "Иза дахала шахр Рамадан футихат абуабус сама". Рамазан айы кирип келгенде асман эшиктери ачылат. Ал эми тозоктун эшиктери жабылат. Васулсилат аш-шаятин, жана шайтандар чынжырланат деп айтат. Бул жерде шайтандар чынжырланат дегенден максат адам баласын ушундай бир сооптуу иштерге азгырып турган же болбосо ушундай бир руханий жактан жаратканга жалбарып сыйына турган мезгилде шайтандын иши азгырат да. Шайтандар дагы өздөрүнүн дүйнөсүндө бөлүнөт. Ар кандай бөлүктөргө бөлүнгөн. Бул жердеги айтылып аткан хадисте Васул Силат аш-шаятин дегени мына китептерибизде марадай шаятин деп келет да. Бул марадай шаятин деген топ ошол өзгөчө адамдарды сооп иштерден тосуп турган. Атүгүл адам баласы ушундай бир ибадатка турганда дүйнө иштерин оюна салган, мындай сооп иштерге мындай бир жол бербеген, бөгөт койгон топтогу шайтандар экен да, марадай шаятин деп. Ушул топтогу шайтандарга Кудай Таалам чынжыр менен байлап коет экен да. Бизге бир жеңилдик болсун. Биздин ошо каныбыз менен азгыра турган шайтандар чынжырланат, мүмкүнчүлүк түзүлөт бизге. Ошол таңзаардан туруп, жемек, ичмек, сахурду жеп, күн батканга чейинки аткара турган ибадатыбызда көп жеңилдиктер болот. Мына бул жагынан да Кудай Таалам бизге аябай жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат да. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Сомту сойму тасбих", орозо туткан адамдын мындай сүкүт сактап, унчукпай туруусу бул тасбих. Кудай Тааланы даңазалагандай сооп ала берет. Ал эми ванаумуху ибада, орозо тутту да, мысыкта чарчады, же болбосо кандай бир алсыз болду, бир эс алып уктайын десе, ошол уйкусу да ибадаттардын катарында кете берет. Ва амалуху мудаиф, орозо туткан адамдын ар бир аткарган ишинде, амалдарында сооптор көбөйтүлүп берилет дейт. Мисалы, битир садакасын берсе, же иптар кечелерин уюштурса, же болбосо Рамазан айында кандайдыр бир
сооп амалдарды аткара турган болсо, башка айларга караганда өзгөчөлүгү Рамазан айында ошол амалдар көбөйтүлүп берилет. Бул Рамазан айынын өзгөчөлүгү, ыйыктыгы. Абдан бир керемет насаат болду. Негизинен багы Рамазан айында анча-мынча багы тилди тыйып, көздү тыйып, кулакты ушактан тыйыш керек мезгил эмеспи? Багы ушул жаатта Рамазан айында кээде багы көнүп калган жаныбыз бирөөнү ушактап ийебиз. Же болбосо багы соц тармакка билбей орозо экенин эстен чыгарып комментарий жазып ийебиз. Ушул жаатта адам өзүн кантип бир контролдош керек? Абдан туура суроо бердиңиз. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ас-сияму жунна. Бул орозо калкан деп айткан да. Кайсыл жактан калкан десек, орозо туткан адам бир гана өзүнүн курсагына орозо тутпастан, жеби ичмектен тыйылбастан, ал бүтүн дене мүчөсүнө орозо тутуш керек. Ошол эле тилине, кулагына, көзүнө, баардык дене мүчөлөрүнө орозо тутуш керек. Мунун мааниси кандай? Ошол орозо туткан адам тилин этиятташ керек. Ошо тили менен бир гыйбаттан алыс болуш керек. Билип билбестен, маалыматтарды тактабастан, ошол маалымат туурабы, туура эмес экендигин билбестен туруп сүйлөп ала турган болсо, доомат болуп калат. Ал адам ошол сүйлөгөн сөзүнөн ренжий турган болсо, ал гыйбат болуп калат. Гыйбаттын күнөөсү динибизде абдан чоң. Ошон үчүн орозо туткан адам өзгөчө ушу тилине өтө этият болуш керек. Көзүнө дагы этият болуш керек. Кулагына этият болуш керек. Жаман сөздөрдү угуп калбаш үчүн, ошондой бир гыйбаттардан алыс болуш үчүн жакшы сөздөрдү угууга, Куран тилаваттарын угууга, жакшы маселе баяндарды угууга аракет кылыш керек. Чындыгында орозо туткан адам ошондой дене мүчөсүнө орозо тута албаса, анда анын эч бир пайдасы жок. Сооптору жок болот да, ал ичмек жемектен тыйылып, курсагы гана ач калып, суусап калгандан башка эч нерсе таба албайт. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, ушу Рамазан айында бизге бул маанавий, руханий жактан дагы бир тарбия. 11 айдын ичинде биз балким билип билбестен ушак айымга, билип билбестен кандайдыр бир күнөөлөргө кириптер болуп калсак, бул Рамазан айында башка айларда ошондой бир күнөөлөрдөн оолак болуш үчүн бир мектеп, бир өзүнчө бир университет, руханий бир университет деп билсек болот. Бул бизди ошол 11 айга тарбиялай турган бир өзүнчө бир окуу жай деп билсек болот да. Ошо ар бир дене мүчөбүздү, көзүбүздү айрыкча жаман нерселерден этиятташыбыз керек. Бул тууралуу дагы берекелүү уйук аяттарда келет да. Ошо көзүңөрдү жанагындай чоочун аялдардан сактагыла дейт. Ошо күнөөгө кириптер болуп калбаш керек деп ошол маселелерди. Ал эми ошол эле кыз келиндерге дагы Кудай Таалам силер көзүңөрдү ошо чоочун эркектерден сактагыла, ички дүйнөңөр таза болуш үчүн деп буйрулуп келет. Анын бул орозонун дагы бир маани маңызы, адам руханий өзүн тарбиялаш керек. Руханий мына мисалы намаздарга бекем болууда, өзгөчө түнкү намаздар, таравих намазы, бул таравих намазына дагы бекем болушубуз керек. Башка айларга караганда ушу ибадаттар менен аябай кооздолгон таравих намаздары бизге буйрулду. Таравих намазда болгондо дагы Куран айы болгондуктан мына Кудайга шүгүр, Кыргызстан мамлекетибизде 1550 жума мечит болгон болсо, азыр карикелерибиз даярданып таравилерге өтүп атат. Ошол Хатмул Куран окулуп аткан мечиттерге барып, Хатмул Курандарга катышалы. Жогоруда сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадисин айтып кеттик. Бул айда ар бир амал көбөйтүлүп берилет деп. Ошол Хатмул Куранга катышканда ошол жерде Куран башынан этеге окулат да. Ошондо ар бир тамгасына 10 сооп берилип аткан болсо, ошолордун баардыгы көбөйтүлүп берилет да. Соопторго дагы бөлүнө турган бир берекелүү ай. Алла разы болсун. Чындыгында багы мүмкүнчүлүктү багы пайдалана турган ай экен да. Пайдаланыш керек. Мүмкүн болушунча. Анан биз эми багы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өзүнүн багы ишмердүүлүгүнө да бир аз кичине назар салбасак болбойт. Мынакей 1 жыл болгон соң бизде диний жаатта муфтият бир канчалык бир ийгиликтерге жетише алды. Жарандардын ыңгайлуу үчүн кандай шарттар түзүлдү, ушул боюнча дагы бир кеп кылсак.
Албетте ар бир жетекчи, ар бир инсан жашоосунда мындай бир план менен жашаш керек. Ар бир инсан ошол бүгүн мен эмнелерди аткарамын, эмнелерди аткарбашым керек же тыйылышым керек деп өзүнө бир план түзүп албаса, бул жашоо, бул убакыт көз ирмемде өтүп кете турган бир нерсе. Мына орозону дагы Кудай Таалам парыз буйругун берип жатып, айяма мa'дудат дейт да, бул саналуу күндөрдө силерге орозо тутуу парыз кылынды дейт. Биз өмүр бою орозо тутпайбыз, болгону бир ай. 30 күн орозо тутабыз. Бул дагы бизге бир конок, саналуу күндөрдөн максат көз ирмемде көз ачып жумганча өтүп кете турган бир мезгил экендигин Кудай Таалам эскертип баса белгилеп атат да. Анын сыңарындай адам баласынын дагы жашоосу бул дүйнөдө убактылуу. Ал-умру касир ва илаллахил масир. Бул өмүр ушунчалык кыска. Көз ачып жумганча өтүп кетет. Кайтуубуз жаратканга. Ал эми ушундай бир өлүм менен жыйынтыктала турган бул жашоодо биз жакшы пайдаланып калышыбыз керек. Бул дүйнөдөгү ар бир аткарган ишибиз боюнча жараткандын алдына барганда суроо жоопко тартылуубузду дагы жакшы билебиз. Кааласак дагы, каалабасак дагы өмүрүбүз өтүп атат, убактыбыз кетип атат. Ошон үчүн сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки неамат бар. Ошонун биринчиси ден соолук, экинчиси бул убакыт деген да. Биз ушул убакытты дагы туура пайдаланышыбыз керек. Эми бул жетекчиликке келгенден кийин албетте мунун жоопкерчилиги бар. Бул жоопкерчиликти сезип биз өзүбүздүн коллектив менен 40 кадамдан турган стратегиялык 5 жылдык иш план түзгөнбүз, өзүңүздүн кабарыңыз бар. Ошол 40 кадамдан турган иш пландын баш сабында турган алгачкы амалдарыбыз Кудайга шүгүр, ушул биздин жамаатыбыз менен канча мээнет менен кээ бир кадамдарды иш жүзөсүнө ашыра алдык да. Мисалы, колл-центр. Колл-центр бул абадай, суудай керек эле бизге, муфтиятка. Себеп дегенде азыр коомчулук Кудайга шүгүр коомубуз диндар болуп баратат, динди түшүнүп баратат. Диндеги кээ бир орчундуу маселелер пайда болду. Мурун бир 20 жыл мурун даарат менен, гусул менен чектелип калган болсо, жок, азыр деген өтө бир маанилүү суроолор. Мына ислам терезеси деп банктарда ачыла баштады. Анын деңгээлинде илимдүү адамдарыбыз жооп бериш керек. Кыскасы, коомубуз динге болгон үмүтү, илим билим деңгээли жогорулады да. Коомчулукта ар кандай суроолор болот. Ошон үчүн бирдиктүү суроолорго жооп болуш үчүн биз ошол колл-центрди ачтык. Кудайга шүгүр, бүгүн колл-центр 1 жыл болгон болсо, өзүнүн бир максатына жетип келе жатат. Мына 100 суроого 100 жооп деген китепче орозодон кийин чыкканы турат. Ал жерде коомчулуктан келген жүйөлүү суроолорго биздин алымдарыбыз жооп берген да. Ошол китеп аркылуу коомчулукка таркалсын. Мисалы, коомчулук ошол китепти алып пайдаланат. Балким ошол китептен өзүнүн диний суроолоруна жооп таба алат. Азыр Кудайга шүгүр, биздин ошол колл-центрде иштеген алымдарыбыз 100 суроого 100 жооп деген китепти даярдап бүттү. Бул этап менен чыгат. 1-бөлүм, 2-3 бөлүм деп. Себеби күнүгө ар кандай суроолор жаралып, жооптор да берилип атат да. Ал кагаз бетине түшүп, ушул китепчелер басма уланат. Кудайым буйруса, мына дүйнөнүн 4 бурчунан, чет мамлекеттерден биздин жарандарыбыз, Кыргызстан мамлекетинен барган мусулман бир туугандарыбыз кайрылып, телефон аркылуу, кат аркылуу кайрылып суроолоруна жооп алып атат. Мына 5000ге чукул суроолорго биздин кызматкерлер жооп берди. Андан сырткары мына Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун, мына сизден дагы, сиздин жамаатыңыздан дагы ушул студияны, медиа студияны ачканга жетиштик. Бул дагы биздин бирден бир максатыбыз эле. Себеп дегенде азыр ушул техниканын жетишкен заманында бирдиктүү баяндар, бирдиктүү маселелер талкууланып, коомчулукка жарыяланыш керек эле. Анан биздин ушул Кыргызстандагы белгилүү, белдүү алымдарыбыз, атап кетсек, мына Максат дамлабыз, Сайдокас дамлабыз, мурунку муфтийлерибиз, анын ичинде азыркы алымдар кеңешинин төрагасы Замир Карекебиз, көптөгөн алымдарыбыз бар. Ошол алымдарыбыз келип, мына ушул жерден коомчулукка кайрылып, өзүнүн баяндарын айтып туруусу үчүн бирдиктүү бир вааз, насихат, баяндар болуш үчүн
биз ушул медиа студияны ачалы деп ниет кылганбыз. Азыр буйруса ачылып, мына 1 жылдын ичинде сиздер жакшы бир кадамдарды таштап келатасыздар. Алла таалам ишиңиздерге ийгилик береке берсин. Андан сырткары мына диний окуу жайларыбыздын баягы деңгээлин көтөрүү боюнча да атайын планыбыз да бар эле. Кудайга шүгүр, мына 7 медресени колго алып, болушунча материалдык жактан колдоо көрсөтүп атабыз. Базасын чыңдап бердик. Ошону менен эле биргеликте башка диний окуу жайлардын баягы программалары иш жүзөсүн ашыш үчүн биздин кызматкерлер кеңешин берип, жакындан тыгыз байланышып иштеп жатат. Буйруса 2025-2026 жылда бул диний окуу жайлардагы Кудайым буйруса өзгөрүүлөр абдан чоң болот. Мына мечиттерибиз базага катталды. Кудайым буйруса мына имам дамлаларыбыздын бир стипендияга ээ болуш үчүн журт башчыбыз тарабынан дагы колдоолор болуп, апрель айы ичи башталат. Ар бир 3904 дин кызматкерибиз айлык стипендиясын ала баштайт. Мына ушунга окшогон Кудайым буйруса аракеттер болуп жатат. Иншалла дагы 2025 жылга иш пландарды койгонбуз. Ал боюнча дагы эмгек жамааты менен элибизге, журтубузга, динибизге, коомубузга кызмат кылмакчыбыз. Негизинен багыл өзүңүздүн пландардын ишке олуттуу тарабынан ишке ашып аткандарын санап өттүңүз баштагындачы. Анан жанагы негизинен мечиттер боюнча айтканыңыз абдан сонун болду. Эми багы жарандарыбызга эми багы ыңгайлуу шарт түзүлүп өткөн да, демек. Ким кайсы жерде болсо мечиттин дарегин көрүп, буюрса онлайн түрүндө. Кудайым буйруса. Алла разы болсун. Эми багы эфир соңуна келип атат. Биздин көрүүчүлөргө, ушул мусулман бир туугандарга ушул ыйык айда кандай бир кеп кеңештерди берет элеңиз? Бул ыйык Рамазан айы сабырдуулуктун айы, берешендиктин айы. Бул ыйык айда биз сооп амалдарды аткарганга көбүрөөк аракет кылалы. Мына таңзардан кечке чейин ачка калып атабыз, жемек ичмектен тыйылып атабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген жетим жесирлердин абалын жакындан таанып атабыз. Ошон үчүн бул айда башка айларга караганда ошондой бир муктаж болгон адамдарга кайрымдуулук колдорун узаталы, жардамчы бололу. Алардын дагы жумалап казаны кайнабай тургандыр. Ошолордун казаны кайнап, ошо Рамазан айынын бир берешендик айында алардын дагы курсагы тойсун, кийими бүтүн болсун дегендей. Анан ар бир бул ас-сабру мифтахул жанна дейт. Бул сабырдуулук бейиштин ачкычы. Рамазан айы бизге мындай бир сабырдуулукту үйрөткөн бир ай, мээримдүүлүктүн айы. Бири-бирибиз менен мындай кечиримдүү бололу, ынтымактуу бололу. Себеби ынтымак бар жерде ырыскы, береке бар. Биз коомчулукта бөлүнүп жарылуудан алыс бололу. Бөлүнүп жарылуунун аркасында бул шайтандардын жаман ой пикирлери бар. Ийгиликке жете албайбыз. Кандай гана маселе болбосун, урушуп, талашып чечкенден көрө ынтымак менен, сабырдуулук менен чечкен бул жакшы нерсе. Ошондуктан коомубузда ар дайым ынтымак, достук, биримдүүлүк болсун. Бул Рамазан айы мына карасаңыз, өзүнүн атмосферасы менен ынтымакка чакырып жатат да. Бардыгыбыз бир мезгилде, бир учурда сахур дасторконуна отурабыз да. Бардыгыбыз ошол саатта оозубузду жабабыз. Ошол эле мезгилде бир убакытта бардыгыбыз дасторкондун үстүндө баягы биригип отурат экенбиз да, ооз ачып. Бул эмнени билдирет? Бул ошол биздин башыбызды биригип, ынтымакта бекем болуш үчүн үйрөткөн бир атмосфера. Анан мына Рамазан айында бардыгыбыз шашылып, чуркап, таравих намаздарына барып сапта турабыз. Мунун бардыгы бизди ушул айкөлдүккө, кечиримдүүлүккө, сабырдуулукка, ынтымакка чакырган бир багыт. Андыктан Кудай таалам заманыбызды тынч кылсын, Рамазан айын жакшы бир ойлогондой фазилеттердин негизинде тосуп алалы. Жараткан Кудай таалам ошо Рамазан айында ооз ачырып жаткан бир туугандарыбыздын ошол жакшылыгын, ихсанын, иптарлыгын кабыл кылсын, туткан орзолор кабыл болсун. Жараткандан кандай тилеген тилек, ниет, максаттарды суранып аткан болсок, Кудай таалам баардыгын кабыл кылсын. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун. Ушул эми Рамазан айынын биринчи күнү болуп аткандыктан эми сиздин бир дуаңызда журтчулукка бир алып койбосок болбойт. Бир дуа кылып берсеңиз. Жараткан Кудай таалам ушул кирип келген ыйык Рамазан айыбызды куттуу берекелүү кылсын. Рамазан айында Кудай таала тарабынан бериле турган шапааттар, мээрим, ырайым Кудайым баардыгынан насип эткен болсун. Мына канчалаган
мусулман бир туугандарыбыз жараткандан суранды эле, бирок жете албай калды. Биз менен сизге берекелүү Рамазан айына жетүү насип этип отурат. Ошо Рамазан айында туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Жараткан Кудай Таалам Рамазан айынын шарафатында эл жерибизге аманчылык, токчулук берсин. الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله Урматтуу Азирети муфтий, биздин студиябызга келип бергендигиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Жараткан Алла Таала ар бириңиздердин туткан орозоңуздарды өз даргөйүндө кабыл кылсын. Бул айда жасаган ар бир сооптуу амалдарыңызга Кудай Таалам эселеп соопторду жазган болсун. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala salah. Hayy ala salah. Hayy ala الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Салих, Нахта дам чөбөрлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,